Ноокат районунда бүгүн саат 10:00-дөн баштап өзгөчө кырдаалдар киргизилди. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, учурда райондун 4 айылына, тактап айтканда Зулпуев айылына, ошондой эле Көкжар айылына, Ноокат шаарына жана ошондой эле жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн кире бериштерине блокпосттор орнотулду. Мындай блокпосттордун санын дагы көбөйтүү пландалып жатат. Жалпысынан районда 35 блокпост коюлган, бүгүн бир катар чектөөлөр киргизилип, эл көп чогулган жайлардын ишмердүүлүгү токтотулду. Учурда элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Тилекке каршы мына бүгүн анализдин жыйынтыгы ушундай чыгып калды. Райондун аймагында 700 орун даярдаганбыз, ушундайга 40 койка больницада бүт шарт менен даярдаганбыз, тамак аш азыктары менен даярдаганбыз. Биз азыр бүгүнкү күндө мен айтып келгем толук даярдык көргөнбүз. Аталган жарандар менен кошо учуп келген башка жүргүнчүлөр да обсервацияга алынып жатат. Кандай кырдаал болбосун, өлкөдө азык-түлүк жана медициналык каражаттардын тартыштыгы орун албайт. Толық қанды Құдай бұйырса, бізде өлкөбүздүн мамлекетибизде тиешелүү азык-түлүк оокаттары жана дары-дармектер жетиштүү. Анын үстүнө мына айылдарда да Кудайга шүгүр биздин элибизде айылда көпчүлүгү айылдарда жашайт. Ошондуктан эң негизгиси биздин жарандарыбыз өзүнүн коопсуздугун сактоо боюнча мындай үйрөнүшүбүз керек. Себеби мына бул ылаңдын таркалуу жолдор боюнча тиешелүү мына медицина кызматкерлери бир канча жолу айтып келип жатат. Ошондуктан биз эң негизгиси ар бирөөбүз өзүбүздү жана биздин айлана чөйрөдөгү биздин жарандарыбызды жуктурбоо боюнча тиешелүү адистердин айтканын жасашыбыз керек. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга ылайык Ош шаарында 4 базар жабылды. Алар Борбордук автоунаа базары, автоунаа тетиктерин саткан базар, кийим-кечек саткан Борбордук жана Келечек базарлары. Ал эми азык-түлүк саткан жайлар жана дарыканалар кадимки тартипте иштеп жатат. Ошондой эле калаадагы коомдук транспорттун иш алып баруусу убактылуу токтотулду. Тийиштүү кызматтар 24 саат бою иш алып барууда. Мэрия өкүлдөрү тургундардан эл көп чогулган жерлерге барбоону сунуштап жатышат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.